адамнан 4-5 иштеп атат да Алматы Садыр Нуркожоевич. Калгандар жөрүн эле эркелеп эле жүрүшөт, муяка келип бизге шылдыңдап күлүп, көзүбүзгө карап. Эркелеп. Биринчи чакырылышта билесиз, депутаттар кабыл алган. Анан мен кызматтык автоунааны мурун эле колдонуп жүргөм. Бизде Chevrolet'ден машина, Chevrolet Captiva болгон. Аны биз шайлоого чейин тапшырганбыз, бергенбиз. Азыр болсо мага кызматтык автоунан беришти. 87 депутат бүт баары алышты. Эч ким башты тарткан жок. Алдык. Өзүңүздүн унааңыз бар беле буга чейин? Буга чейин бар болчу. Муктажыңыз бар беле кызматтык унаага? Эми буга чейин биздин чакырышка чейин калып койгон мыйзамда. Эми башкаларга окшоп эл катары эле алдык, баш тарткан жокпуз. Алдым. Муктаждыгыңыз бар беле кызматтык унаага? Өзүңүздүн унааңыз бар беле? Өзүм унаам бар. Мен муктаждыгым бар, мага өзүнчө унаа алып бериле дегендик эмес. Бул азыркы күндө Кыргыз Республикасынын жалпы алып барылып аткан саясатынын негизинде берилип атат. Айылдагы айыл өкмөттөрдөн баштап айылдык имамдарга чейин машина унаа менен камсыздоо жүрүп атат. Бул деген ошол ишмердүүлүктүн алдыга жакшы сапаттуу жүрүшүнүн негизинде болуп аткан иш деп эсептейм. Мен интервью бербейин деп чечтим. Кызматтык унаа алдыңыз? Негизи эле айтып коеюн. 1 жыл 2 жыл бербейм. Буга чейинки чакырылышта вице-спикер болгон Нурбек Сыдыгалиев эл өкүлдөрүнө кызматтык унааларды кайтарып берүүнү сунуштаган. Ал унаалар депутаттарга эл менен тыгыз иштешүүгө жана маселелерди аймактарда чечүү үчүн керектигин айткан. Кийинчерээк кызматтык унаа алууга жол ачкан тиешелүү мыйзамга президент Садыр Жапаров кол койгон. Ал эми 2015 шайлоо алдында элге кызматтык унаа, батир сыяктуу артыкчылыктардан баш тартабыз деп сөз берип, шайлоодон кийин убадасынан кайрадан эмнеге кайтышканын айрым депутаттар төмөндөгүчө түшүндүрөт. 2015 билесиздер, алда бүгүнкү күндөгү экономика менен салыштырмалуу эмес да. Анткени ал учурларда бюджеттин көлөмү бүгүнкү караганда 4 эсе аз болчу. Ал эле эмес көп учурларда ошол кызматтык унааны туура эмес колдонуп, ар кандай ДТПлар болуп, ар кандай жанагындай KG номер менен жүргөн, уже элдин гыжырына тийип калган маалдардын бири болчу. Ошондо ал өтө популярдуу, андан отказ кылган, бул мындай айтканда популярдуу нерсе болуп, ошону кылган да өзү негизи. Чынына келгенде 2015 ошонун негизинде эле болуп кеткен нерсе. Эми бүгүнкү күнү кайрадан бул мүмкүнчүлүктү берип атат. Эми азыр мыйзам өзгөрүп, көбүрөөк эл менен чогуу болсун деп округка бөлүп койбойдубу? Демек сен округ менен түз байланыштуу болуп, ар дайым ошол округда болушуң керек деген нерсе да. Аны эми баардыгында эле мүмкүнчүлүктөр жок эмес. Мүмкүнчүлүктөр баргандары мисалы өздөрү жүрө берсе болот. Эми жоктору региондорго барганга мүмкүнчүлүк болуп ала берсин. Мисалы мен үчүн региондорго барганда эгерде барып калсам, аны миңенге мүмкүнчүлүктү алып коердим дедим. А пока өзүм эле машина менен жүргөнгө да мүмкүнчүлүк болсо, өзүм машина менен жүрө берем да. Ушундай. Муктаждык өзгөчө деле жок болчу, өзүм автоунаам бар болчу. Анан азыркы автоунааны бардык эле депутаттар баштаткан жокпуз. Анткени мүмкүнчүлүктөр чоңураак экен. Биз эми аймактарга чыгабыз, Кыргызстанды кыдырабыз. Ошол учурда бир топ жеңилдиктер болот экен. Эми бул жакшы көрүнүш, мамлекетибиздин өнүгүп аткандыгы, мамлекетибиздин астына жылып аткандыгынын бир үлгүсү десек болот. Эми биз коллегиалдык органбыз да. Анан бул учурда бир депутаттын демилгеси же бир азчылыктын пикири бул жакта эч кандай чечим кабыл алганга мүмкүн болбойт. Ошол себептен эми депутаттардын көпчүлүгү эгерде бул нерседен баш тарта турган болсо, баарыбыз эле колдойбуз. Ошол негизде көпчүлүгү колдосо, биз дагы колдойбуз. Анткени коллегиалдык орган болгондон кийин биз жеке эч кандай чечим кабыл албайбыз. Жогорку кеңештин басма сөз кызматы канча машина алынганы жана баасы тууралуу маалымат жок экенин, сатып алуу жана автоунааларды бөлүштүрүү боюнча президенттин иш башкармалыгы алектенерин билдирди. Бирок президенттин иш башкармалыгы болсо мындай маалыматтарды парламенттин басма сөз кызматы берерин белгиледи. Айтор бул жаатта тийиштүү тараптар комментарий беришкен жок. Жогорку кеңештин депутаттарына алынган кызматтык унаалар боюнча аны ЖКнын немесине кайрыласыздар, прессасына. Сиз управделага карайт деди го алар. Жок, ошол жак жооп берет ал боюнча. Биз ал жакка барганда жокпуз. Ал эмеге ал боюнча информация ошолор берет. Менде азыр эч кандай эме жок, материал жок ал боюнча. Биз тастыктайбыз машина алгандычы, машина алганын. А бирок алардын жана баасы тиги бул боюнча бизде маалымат жок, бизде андай. УД карайт да, УД ошолор да. Бизде УД жок да. Иш башкармалык жок жогорку кеңеште.
бүт ошол жактан тейлениет биздики. Кагазыбыздан баштап тиги эмеге чейин. Мен кантип сен алар өздөрү таратты, өздөрү алышкан машиналарды бизге колдонууга гана беришти да. Ал эми аталган автоунааlar боюнча интернет булактарынан төмөндөгүдөй маалыматтарга ээ болдук. Ли Сян L7 жана L9 автоунаалары бул кытайлык Ли авто компаниясынын премиум класстагы гибриддик кроссоферлери катары белгилүү. Аталган унаалардын Кыргызстандагы базар баасы жалпысынан 2,7 миллиондон 4,2 миллион сомго чейин, тагыраагы 40 миңден 60 миң акш долларга чейин сатылат. Андан сырткары баалары комплектация деңгээли менен кошо чыгарылган жылына жана импорттоочуга жараша өзгөрүп турат. Белгилей кетсек, парламентте андай артыкчылыктардан ажыраткан чечим 2015 жылы келген Республика Ата журт фракциясынын шайлоо алдындагы негизги убадаларынын бири болгон. Ага ылайык ошол кездеги депутаттар 120 кызматтык унаадан жана айдоочуларынан, жардамчыларынан жана парламенттин батиринен баш тартышкан болчу. Нурзат Көчүмкулова, Майрамбек Абдибилал уулу, регион Бишкек. Бөлүнгөн акчалардын 3% дыйкандарга жетет экен. 3%. Қалған 97%-ын жалаң бизнесмендер, депутаттар, министрлер, губернаторлар, алардын жакын туугандар алат экен. Мына 6% менен. А биз өкмөт дыйкандарга берип атабыз ал акчаны, кредитке деп. 100% дыйкандар алыш керек болчу. А биякта жалаң чиновниктер өзлөрү туугандары менен алып иштеткен. Кайра жаап койгон. 1 жылдан 3 жылга чейин берилет бул кредит. Мамлекет тарабынан дыйкандарга берилет. Ошон үчүн жерлер айдалбай, түшүм жок болуп, баягы тамак аш боюнча коопсуздук маселеси бар да. Кооптуу маселе жаралып турат. Мына ушунун кесепетинен келип чыгып атат. Бул экинчи маселе каралат, анда дагы айтабыз бул сөздү. Ошондуктан мен тапшырма берип коюшум керек. Анткени сугат жерлер айдалбай, чөп басып жатса, чөбүн чабат экен дагы сатып ийет экен. Башка айлам жок дейт. Чөбүн чаап сатып ийишим керек. Башка түшүм айдай албайм дейт. Же буудай айдай албаса, же картошка айдай албаса, биз мына сырттан импорт кылып атабыз. Мына ошондуктан азыр мен ушуну берип коеюн. Аттарын атабайлы коеюн. Бул жерде депутаттар да бар, министрлер да бар, губернаторлор да бар, алардын туугандары бар. Азыр депутаттыкка бараткан талапкерлер да бар арасында. Мурда депутат болуп жүргөн, министр болуп жүргөндөр, аттарын атабайлы коеюн. Эми этикага туура келбейт. Ошондуктан ушул маселени мен Камчыбек Кыдыршаевичке сизге тапшырам. Изилдеп чыгып, кимдерге берилген кредиттер, эмне үчүн дыйкандарга жеткен эмес? Кайсыл банктар берген? Мисалы, Айыл банк менен бул РСК банк жөнүндө. Жеке банктар да бар. Мамлекет аркылуу дыйкандарга кредит берген банктар бар. Ушуларды текшерип чыгып, чечим кабыл аласыз. Банктарды бул жерде алган бизнесмендерде бир 15-20 күнөө болсо болгондур, анткени алар баягы сүйлөшүү жолу менен коррупцияга бар.